Карасам сүрөт, бирок көзүң нур тамат. Ойлосом жаркыйт, бүркөлгөн асман бүт тарап. Соолуган көңүл ачылат кантем сүйүнтүп. Сен жазган каттан жарыгы күчтүү нур тарап. Арслан Тургунбек уулу Жумгал районундагы Өрнөк айылындагы маданият үйүндө эмгектенет. Ал Борбордагы Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. Эл черинде жашаса дагы жаратылыштан ыргурап ак баракты толтуруп жазып келет. Бул өзүм жазып, ушул социалдык тармактарга таратып чыгарып турчу элем. Ушул анар эжелер болуп бир байланышып калып, ушу интернеттен көрүп калышыптыр, анан ушул жактан байланышып калып, ушундай кылалы деп атабыз деп анар эже айтып калды. Сүйүнүп атабыз. Буюрса буга дагы шык берүү дагы пайда болду. Окуп жүргөндө жазчу элем. Бул тармакка негизи аябай киришүү болгондо бир 2016-жылдардан бери жазып баштадым да, жакшылапчы. 'Калыгакеев, Медин Алыбаев, Бегенас Сартов, Шатман Садыбакасов, Качкынбай Осмоналиев, Алым Токтомушев өңдүү залкарлар чыккан Жумгал өрөндүү таланттардын мекени. Мына ушул залкар акындардын ырларынан таасир алган жаш калемгерлердин башын бириктирген Жумгал таланттары адабий жыйнактын бет ачары болду. жылы негизделип, түптөлүп, 2022 мүчөлөр интернеттеги Facebook баракчасы аркылуу таанышып, жарыяланып, анан мүчөлөр топтолду. Анан ошонун негизинде 2022 жылы Жумгал районуна иш-чарага барып, атайын чакырылып, анан ошол жактан калың элдин алдында ушундай бирикме ачкантабыз. Айылдан чыккан таланттарды топтоп бергиле, жардам көргүзгүлө деп элге кайрылдык. Анан эл деген эл экен, баягы жерден дуулдап, колдоп кетишти. Колдоп кетип, анан ошол жерден жерде отурган маданият бөлүмүнүн өкүлдөрү, китепканачылар, активисттер, ошонун бардыгы жардам берип, көмөк көргөзүп, айыл жергесиндеги таланттарды топтоп алдык. Ошентип бир 20га чукул таланттарды топтоп, анан бияка шаарда иш-чараларга катыштырып, айыл жергесине барып иш-чара өткөрүп, анан биздин мүчөлөр тажрыйба топтошту, изденишти. Ошол жанагы сынактарга катышкан, телеге чыккандын баары аларга шык дем берип, өздөрү уже мындай жолго түшө баштадык да. Анан ошондон кийин анан биз ошо бирикменин мүчөлөрү мындай кеңешип, китеп чыгарууну колго алдык да. Жараткан таразалап кошот тура, жакшыга бир жаманды байлап берип, толуктап туруш үчүн өмүр бою кемчилин бири-биринин өксүк кемик. Адабий жыйнакка ошондой эле Жумгалдан чыккан белгилүү залкарлардын дагы ырлары, бүгүнкү күндө ыр жазып жүргөн Кыргыз Улуттук Жазуучулар Союзу эл акындардын ырлары да кирген. Венера Акматова 2 китептин автору, Кыргыз Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү. Анын ырлары бүгүн жыйнакка чыкканына кубанганын айтты. Кайран жаштык, кагылайын өлтүрөк. Күндөрүм эх, жалындаган өртү көп. Кызык болчу анда мага ушул күн. Ким болду экен түндүгүмдүн көркү деп. Ушу Жумгал таланттары жыйнагына 10 чакты ырым менен баш багып, ушулардын катарын толуктап калдым. Кубанычтамын. Мен күтүлбөгөн жерден болду бул жаңылык. Үйдө отурганда эле Анара Байчук эжекебиз чалып, Венера ушундай Жумгал таланттар жөнүндө бир жыйнак чыгарган атабыз. Сен дарегиңди ушу соц тармактардан алдык деп сунуш кылып калды. Ани деген жокмун. Сразу эле жакшы кабыл алып эле анан эженин талаптарына ылайык бардык нерселерди аткарып эле анан кошулуп калдык. Бүгүнкү Жумгал таланттар адабий жыйнактын бет ачары Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканада болуп, ага Нурпайыз Жаркынбай баштаган кыргыз эл акындары, жазуучулар жана ыр сүйүүчүлөр катышып, Жумгал таланттар жыйнагына кирген жаш калемгерлер ырларын окуп беришти. Келген коноктор жыйнактын сапары байсалдуу болуп, эл ичинен таланттуулар чыга берсин деген жакшы тилектерин айтышты. Эх убакыт, кайда учуп барасың? Кээде күлсөк, кээде кайгы табасың. Бир мүнөттө токтобостон шуулдап, кайсы дорго, кайсы убакка барасың?
Токтогулдун тоолорунда жүргөн эле эмес болууда. Көңүлүмдү бурдуманан ат үстүндө жүргөн бир сулууга. Жүз жарык айдай сулуу ат үстүндө жүргөн акко. Корбусун карап кыт-кыт күлөт, күлкүсү да бир жагымдуу.